Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Силер менен кайрадан кыргыз тили жана адабияты сабагы. Жана бүгүнкү темабыз заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу чыгармасы тууралуу болот. Албетте буга чейин айрымдарыңар бул чыгарманы китептен окуган болсоңор, айрымдарыңар тасмадан көргөнсүңөр. Кандай болгон күндө дагы кабарыңар бар. Ал эми бүгүн сабакта биз ошол маалыматтарыңарды жаңылап, Саманчынын жолу чыгармасына дагы тереңден үңүлүп, анын маани мазмунуна кеңири токтолмокчубуз. Анда эмесе силер менен сабагыбызды баштайбыз. Алгач бул жакты өзүбүзгө ыңгайлуу кылып алалы. Мына ошол сабакты баштоодон мурун биз айрым суроолорго токтолмокчубуз. Бул жерде бир нече суроо берилген. Жакшылап көңүл буруп турсаңар, мына ошол сабактын аягында ошол суроолордун жообун алган болобуз. Мисалы, Айтматовдун Саманчынын жолу чыгармасы качан жазылган? Толгонайдын улуу баласы ким болгон? Деги эле Саманчынын жолу деген эмне? Эмнеден улам чыгарма Саманчынын жолу деп аталып калган? Жайнактын тагдыры аркылуу автор эмне айткысы келген? Майсалбектин тагдыры аркылуу эмне айткысы келген? Жана башка суроолор. Мына ошол чыгармасы башка чыгармалардан өзгөчөлөнүп, Айтматовдун ата-энесине арналган сөздөр менен башталат. Жана ал жерде эмне дейт? Алгач мына ушул сөздөр менен башталат. Ата, мен сага эстелик тургуза албаймын. Сенин кай жерде көмүлгөнүңдү да билбеймин. Мына ушул эмгегимди атам Төрөкул Айтматов сага арнайм. Апа, сен бизди өстүрүп адам кылдың. Сенин узак өмүр сүрүүңдү тилеп, апам Нагима Айтматовага арнайм. Ал эми мына бул жерде Чыңгыз Айтматовдун атасы Төрөкул Айтматов жана энеси Нагима Айтматованын сүрөтү турат. Чыгарманын жарык көрүшү боюнча маалыматтарга токтолсок, кыргыз тилинде бул чыгарма алгач 1963 жылы январь айында Ала тоо журналына басылып чыккан. Албетте, башка чыгармаларында эле жарык көрөрмөн ар кандай сын пикирлерге кабылган. Ошол эле жылы Новый мир журналына орус тилиндеги Материнское поле деген ат менен котормосу жарыкка чыккан. Чыгарманын негизги маанисине токтоло кете турган болсок, Саманчынын жолу негизинен эбегейсиз трагедия болуп эсептелет. Ошол учурдагы согуш мезгилиндеги бүтүндөй бир өлкөнүн 15 республиканы өз ичине камтыган Советтер Союзу деген өлкөнүн жашоочуларынын трагедиясын чагылдырган. Бул чыгармада Толгонай сымал энелердин башынан өткөргөн окуяларын, өмүрүн баяндаган. Мындан тышкары, кыргыз элинин баалуулуктарын, тактап айтканда, үй бүлөнүн баа баркын, күйөөсү менен аялынын ортосундагы махабатты, эненин балдарына болгон төгөнбөс сүйүү сезимин, каржалган сайын кайратына келген кыргыз аялынын бекемдигин, кыргыз элинин катаал учурларда биригүү жөндөмдүүлүгүн ушул чыгармада чагылдырып кеткен. Жана ошондой эле өзүнүн бир берген интервьюсунда мындай дейт: ошол Толгонай эне аркылуу, бир кыргыз аялы аркылуу Совет элинин туруктуулугун, кайраттуулугун берүүгө аракет кылганбыз. Себеби дегенде канчалык катаал, канчалык татаал болбосун, канчалык кыйраткыч күчкө ээ болбосун, ошол улуу согуш жөнөкөй бир өлкөнү эмес, ошол өлкөнүн ичиндеги Толгонай сыяктуу кайраттуу бир аялды дагы, бир аялдын эркин дагы сындыра алган эмес. Мен ошону чагылдырып бергим келген деген өзүнүн бир интервьюсунда. Андан кийин улай турган болсок, чыгармадагы Толгонайдын образы. Биз Саманчынын жолу чыгармасы дегенде эле
жер эне менен Толгонайдын сүйлөшүүсүн, диалогун элестетебиз. Же болбосо Майсалбектин катын, же болбосо Майсалбектин поезд менен өтүп баратып апа деп кыйкырганы жана тумагын ыргытып кеткени, апасы Майсалбек менен сүйлөшө албай, жолуга албай, тумагын жыттап, ошол жерде заргакшап кала бергени элестелет. Мындан ары, мунун ичинде, бул чыгарманын ичинде мындан башка дагы кандай маани, мазмун жатат. Муну ошону дагы тереңден карап көрөбүз. Бул жерде Толгонайдын образы аркылуу эмне берилгендигин дагы тереңинен, тереңирээк карап көрөбүз. Чыгарманын башкы каарманы Толгонай, анын тагдыры абдан оор болгон. Ал бир учурда эле эне, аял жана жетекчи болгон. Ал майданга күйөөсүн, балдарын узаткан, бирок алардын бири дагы кайтып келген эмес. Күйөөсү Субанкул, балдары Касым, Майсалбек Жайнак жана анын гүл сүйгөн келини Алимандан эмне болот? Айрылып калат. Бирок ошого карабастан ал кайратынан жазбайт. Мына ушул чыгарма менен жазуучу адамдын улуулугун, бийиктигин биринчи орунга койгусу келгендигин көрсөк болот экен. Ал эми бул жерде ошол 1963-жылы кыргыз режиссеру Геннадий Базаров тарабынан тартылган Саманчынын жолу кинотасмасынан айрым үзүндүлөр. Чыгармадагы жер эненин образы. Албетте бул ошол учурдагы адабий жанрдагы бир өзгөчөлүк болгон. Алсак, чыгармада жазуучу жер энени бүткүл адамзаттын экинчи энеси катары сүрөттөп жазган. Жер эне Толгонайдын эле эмес, бүткүл адамзаттын кайгысын көтөргөн экинчи энеси болгон. Адам жана жер. Киндик кан тамган жер адам үчүн эң бийик, энедей эле бийик болгон. Чыңыз айтмадык, бул чыгармасы тууралуу эмне дейт? Саманчынын жолу повести жалпы адам баласынын согушка карата протесттин жеке бир тагдыры аркылуу, Толгонайдын тагдыры аркылуу, жер бетинде жашаган жалпы аялдардын трагедиясын, өмүр менен өлүм менен өлбөстүктүн кармашын көрсөткөн чыгарма. Мына өзү мына ушундай баа берген. Ал эми бул жерде биз жер эненин монологуна кыскача токтолсок, эмнеге? Себеби дегенде Саманчынын жол чыгармасынын негизги өзөгүн түзгөн жер эненин монологу дагы өзүнчө мааниге ээ. Кулак салабыз. Бул жерде кыскартылып алынган. Азыр да айтар сөзүм ушул. Эй адамдар, дүйнөнүн төрт бурчунда жашаган адамдар, силерге эмне керек? Жерби? Мына мен жермин. Мен бардык адам баласына теңмин. Мага талашыңардын кереги жок. Мага ынтымак керек. Эмгек керек. Айдоого бир дан таштасаңар, 100 дан кылып берем. Бак тексеңер, мөмө төгүп берем. Мал жайсаңар, чөп болуп берем. Там тургузсаңар, дуал болуп берем. Укум тукумуңар көбөйсө, баарыңарга жай болуп берем. Мен түгөнбөйм. Мен тарыбаймын. Мен кенчмин. Мен баарыңарга тегиз жетем. Мына ушул жер эненин ушул монолог аркылуу эмнени айткысы келген? Жер эненин ушул монолог аркылуу бир гана кыргыздарга эмес, бүткүл адамзатка согушту токтоткула, мен баарыңарга жетем. Жер талашып бири-бириңер менен согушпагыла. Каныңарды төкпөгүлө. Тынч жашагыла. Мага дагы тынчтык керек деген жер эненин чакырыгын бергиси келген. Ал эми азыр болсо силер менен биз ошондой эле жер эненин монологундай эле деңгээлдеги маанилүү Майсалбектин катына көңүл бурабыз. Себеби дегенде Майсалбектин каты дагы бул чыгармада өзгөчө мааниге ээ. Демесе Майсалбектин катынын маанисине кулак түшүп угуп отурабыз. Мен сенин кандай киши экениңди билбесем,
Бул катты жазып айтмокчумун. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып отурам. Ошентсе да, эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, ала кандай акбарат деп отурган кезим. О апа, сөзсүз туура дээрсиң. Антсе да жүрөгүмдүн түпкүрүндө мага деген айтылбаган сурооң калар. О апа, энеким, сенин бул сурооңа тарых кийин жооп берер. Ал эми менин айтаарым, согушту биз тилеп алган жокпуз. Бул көптүн башына келген кыйын иш, бүткүл адам баласына балта урган зулум күч. Биз аны менен кармашпай кое албайбыз. Ал үчүн кан төгүп, ал үчүн жан берип, аны кыйратып жок кылууга милдеттүүбүз. Антпесек биздин адам деген атыбыз өчөт. Мен согушта жүрүп, эрдик көрсөтөйүн деп эч качан эңсеген эмес элем. Мен өзүмдү эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке, мугалимдикке даярдап жүргөм. Заманым ушул экен. Балдарды тамга тагынытып окутуунун ордуна курал кармап жоокер болдум. Ал менин айыбым эмес. Бир сааттан кийин мен мекеним тапшырган ишке барып, кайра кайтпайм. Душмандын талуулуу жерине барып, аны кыйратып, өзүм да жок болом. Мекен үчүн, эл үчүн, жеңиш үчүн, дүйнөнүн баардык жакшылыгы үчүн. Мени жоктоо апа. Артымда туяк калган жок тебе. Дүйнөдө мындан ары согуш болбосо, жаңыдан төрөлгөн баланын ыңаалаганы ошол мен. Бактарактардын шуулдаган үндөрү ошол мен. Бой жеткен кыздын жоодураган көздөрү ошол мен. Мугалимден балдарга алгачкы ирет үйрөткөн таңгасы ошол мен. Ошонун баары мен деп билген апа. Ыйлаба апа, эч ким ыйлабасын. Кош түбөлүккө кайра кош. Кош карааныңдан кагылайын алатоо. Сенин мугалим уулуң, лейтенант Масалбек Субанкулов. Мынакей, мына ушул жерде Майсалбектин кат аркылуу автор эмнени бергиси келген? Бул жерде эмне деп атат? Ыйлаба апаке дейт. Бул жерде биз билебиз, Майсалбек алыска окууга кеткен. Катында да айтып атпайбы? Кат таанытып, балдарды окутайын деген менин максатым болчу деп. Демек, Айтматов бул чыгармасы менен согуштун канчалык катаалдыгын, канчалык ырайымсыздыгын көрсөткүсү келген. Жана ошол эле учурда канчалаган илим билимге умтулган, улам кийинки муунду өстүрүп тарбиялоо үчүн окууга кеткен жаштардын согушка барып кайтпай калгандыгын, канчалаган илим билимге умтулуп өлкөсүн келечекте өнүктүрө турган жаштардын согуштан кайтпай калгандыгын баса көрсөткүсү келген. Мындан тышкары, мына ошол чырактай болгон уулдарынан ажырап, канчалаган энелер сыздап калган. Майсалбектин кат аркылуу мына ошол чырактай болгон уулдарын, балдарын жоготкон энелерди сооротуу, жубатуу максаты дагы болгон. Кантип? Бул жерде Майсалбектин катында айтып жаткандай, ыйлабагын энеке дейт. Ар бир ыңаалап жаңы туулган наристенин үнү мына ошол менмин дейт. Шуулдап дарактардын жалбырактарын жел шуулдаткан болсо, мына ошол менмин дейт. Гүл чыккан болсо, мына ошол менмин дейт. Тактап айтканда, уулуңар бекер өлгөн жок. Мына ошол тынчтык азыркы учурда жашап жаткан тынч заман, мына ошол уулуңардын кошкон салымы. Уулуңар тирүү, ушул тынчтыкты камсыздап кетти. Ошондуктан мөңкүрөп ыйлабай башты көтөргүлө. Уулуңар баатыр дегендей ошол зар какшап ыйлап жаткан энелерди сооротуу, жубатуу иретинде болгон. Мындан тышкары, канчалаган энелер балдарын согушка узатып,
кат кабар албай калган. Канчаларынан же өлүү же тирүүсүнөн кабар жок. Өлүп жашоосунун соңку күндөрүнө чейин уулдарын күтүп жүргөн. Мына ошол нерсени Жайнактын тагдыры аркылуу берген. Жайнак дагы согушка кетип, ошол бойдон ал тууралуу эч кандай кат кабар жок болуп калат. Мындан тышкары Субанкулдун улуу баласы Касымдын өлгөндүгү тууралуу кара кагаз бир учурда келгендиги, мына ошону дагы ыйлап сыктап келини Алиман экөө тагдырына баш ийип, аны дагы көтөрүп, жашоосун уланта бергендиги, мына ушул сыяктуу чиелешкен тагдырлар бардыгы бир Саманчынын жолу аттуу чыгармасында жогорку деңгээлде көркөмдөлүп сүрөттөлгөн. Демек, Айтматовдун чыгармаларынын негизги өзгөчөлүгү анын чыгармаларынын дүйнөлүк коомчулук тарабынан жогорку баа берген деңгээли дагы мына бир эле чыгарманын ичине көптөгөн окуяларды, көрүнүштөрдү, терең мазмунду камтый алгандыгында болуп саналат. Ал гана эмес, кыргызга эмес, жалпы түрк дүйнөсүнө белгилүү болгон адабиятчы, сынчы, түрколог, котормочу, коомдук ишмер Салижан Жигитов бул чыгарманы кандай деп баалаган? Автор аны жупунулук кылып повесть деп атаптыр. Албетте, кандай десе өз эрки, ошентсе да ал белгилүү бир адабий жанрдын рамкасына сыйбайт. Ал адабияттагы жана көркөм өнөрдөгү көп жанрлардын синтезинен бүткөн. Аны роман десек дагы болот, кинопоэма десек дагы болот. Жөн эле поэма деп койсо, андан бетер эп келишип калат. Кеп анын атында эмес, анын затында деп жогору баасын берген. Мындан тышкары, ошол эле чыгармада өзгөчө бир тарбиялык мааниге ээ болгон кыска, нуска, салмагы зор сөздөр дагы камтылган. Алардын бири адам жакшылыкты жерден таба албайт, адамдан үйрөнөт дейт. Тактап айтканда, ошол кийинки муунду тарбиялай турган, ошол кийинки муунга багыт бере турган улуу муун, силер адам болгула. Согуш кылбагыла, силер кийинки муунга үлгү болгула. Келечек муун силерден үйрөнөт жакшылыкты деген чакырыкты таштаган. Ал эми Саманчынын жолу ошол чыгарма болуп жарык көргөндөн кийин режиссерлор тарабынан тасма тарта баштаган. Кыргыз режиссер Геннадий Базаров 67-жылы Кыргыз фильм киностудиясында фильм тарткан. Ал эми мындан тышкары театрда дагы көптөгөн спектакльдер коюлган, дүйнөнү кыдырган ал спектакльдер жана дүйнө элинин сүймөнчүгүнө ээ болуп, жогору бааланган. Кыргыз драма театры тарабынан даярдалган спектакль 1965-жылы Кремль театрында коюлган дейт. Мындан тышкары, ушул эле Саманчынын жолу чыгармасы боюнча өз багытынын адистери балет ораториясындагы эмне кылган, иштеп чыккан жана бул чыгарма 1976-жылы СССРдын мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болгон. Мына ошентип бул чыгармадагы Толгонай аркылуу Бакен Кыдыкеева, Даркүл Күйүкова сыяктуу сахна корифейлери гана эмес, жөнөкөй эле мектеп сахнасынан көптөгөн кыргыз кыздар дагы элге таанылып чыккан. Майсалбектин катын миңдеген балдар көркөм окуп чыгышып, жүрөктөрүнө сиңирип алышкан жана ошол согуш мезгилиндеги кыргыз тарыхын, согуш мезгилиндеги кыргыз коомчулугунун жашоо образын ошол Айтматовдун чыгармалары аркылуу биз билип, биз гана эмес, дүйнө эли билип баа берип келишет.
Мына ошентип биз бүгүнкү чыгарма сабагыбызда Айтматовдун Саманчынын жолу чыгармасы тууралуу дагы тереңден карап көрдүк. Андагы Жерененин монологуна, Майсалбектин катына, Толгонайдын ролуна, образына кеңири токтолуп карап көрдүк. Ал эми китептен мына ушул чыгарманы дагы бир сыйра окуп, кийинки сабакка дагы кененирээк даярданып келесиңер деген үмүт менен, ишеним менен биз бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Баарыңарга ийгиликтүү күн каалайм. Анда эмесе силер менен ушуну менен коштошобуз. Келерки сабактан көрүшкөнчө.